Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү бизнеслер менен кыскача маек бул биздин балдарыбыз жөнүндө. Тактап айтканда, мектепке бара турган балдар жөнүндө болмокчу. Негизли баарыбызга белгилүү, 2 жылдан бери кичинекей балдарды мектепке тапшыруу оор болуп калды. Эми кезек тилекке каршы ошо мектепке окуп жүргөн бирок регистрациясы жок биздин балдарыбыз боюнча болмокчу. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен жаңылык келди. Сөз баштарынасына кичинекей жарнама: Кыргызстанга барыбыз, тыйын которобуз, анан Доскреда банктан тыйын которуп туруп, Симба приложениясынан тыйынды алсаңыздар, жүздөгөн техникалык буюмдарды ойнотуп атат жана 2 апта унаа 30 апрелге чейин ойнотуп атат. Баары эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуп, балким утуштун ээси силер болуп каласыздар. Эми биздин негизги тема. 28 январда Россия Федерациясында ошо Ички иштер министрлиги менен жана Билим берүү министрлиги келишим түзүштү. Ал келишимдин негизинде чет элдик жарандардын балдары мектепке тапшырып атканда Ички иштер министрлигинин базасына Билим берүү министрлиги кирип туруп, ошо балдардын регистрациясы бар экенин текшере алат биринчиден. Экинчиден, мектепте окуп жаткан балдардын деңгээли кандай, жакшы окуп атабы жана регистрациясы базада барбы, кайсы мектепте окуп атат деп туруп Ички иштер министрлигине берет. Ошол себептен бул жерде бардыгы бир келишимдин негизинде иштей баштады. Ошон үчүн мекендештердин кулагына көмөчү сырга. Балдардын бүт баарын 100% легалдашуу азыр эми зарыл болуп калды. Буга чейин зарыл деле меселе, себептеген балдарга административдүү правонарушение кыла албайт эле. Азыр болсо ошонун негизинде ата-энесине административдүү правонарушение болот. Силердин үйүңөрдө, допустим, 2 бала болсо, бул 2 административный штраф болуп калат. Ошон үчүн Россия Федерациясына келгенден кийин дагы сөзсүз балдарды регистрация менен камсыздандырып, отпечатки пальцев, биометрия, дактилоскопия менен камсыздандырып жана метасвидетельствону дагы камсыздандырып коюш зарыл болуп калды. Себептеген уже ушул жылдын 2026 жылдан баштап орус тарап мигранттардын балдарын дагы катуу көзөмөлгө ала баштады. Эми бул баягы орустарда айтып коет: предупрежден, значит вооружен. Ошол себептен баарыбыз балдарды легалдаштыралы, заранее ошого моралдык түрдө даяр бололу. Буга чейин биз ошол президент менен жолукканда дагы ошо биздин мекендештер балдарын мектепке тапшыра албай атат. Ошонун негизинде курстарды уюштуруп бериңиздер же дистанционно бир мектепче түзүп бериңиздер деп курултайда айтып кеткенбиз. Ал тууралуу дагы жумушубузду алып бара беребиз. Билим берүү министрлиги менен тыгыз байланышып, азыр ушул жаатта иштейли деп ниеттенип жатабыз. Жыйынтык болот деген ишеничтемин. Негизинде ошо балдарды бүт баарын легалдашууга аракет кылыңыздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө. 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегинде жазып коем, телефонда жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.